арыздын маңызын жаңы түшүндүрүп берип койду. Мен ойлоо сурайын дедим эле да, эмне себептен кетти. Өз калоосу менен кетти да. Ооба, өз кароосу. Өз калоосу менен. Тилекке каршы, урматтуу коллегалар, биз акыркы бир айда мындай тарбиясы бар, интеллигенттүү адамга чоң чабуул жасалды. Уяты жоктор тараптанчы. Биз ошого кайдыгер карап койдук. Абдан чоң, үлкөн Кыргызстандагы профессионалдардын бирине бир мошенниктердин тарабынан кара пиар менен алектенген. Мына жанагы сырттан келген адамды айтып атат, Анарбек Баратович, көңүл буруп койсоңор. Жана Фролов деген бул Номозбанк менен байланышкан. Номозбанк бул күнтөрдөн алтынды көп жылдан бери алып жүргөн банк, билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Буга кайта жаңы банк ачканга биз таң калып отурабыз деп турчу. Эмне Кыргызстан мошенниктердин, мындай ар кандай көз боемочулардын жери болуп калды. Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боемочулар. Аркасынан мына кечөөн айтып атат, Улуттук банк күнөөлүү тиги ар кандай заемщиктерден. Андай эмес, саясат жалпы 30 жылдан бери болуп аткан саясат да ал жерде күнөөлүү. Бирок биз жеке жоопкерчиликке караганда ошол айткан инсандар өздөрү ондогон үй бүлөлөрдү бүгүн Бишкек шаарында ыйлатып жүрөт. Өзүм күбө болгом, өзүм жолуктургам ошолорду, карызын төлөп берип койгула. Бирок ошол алдамчылар бүгүн публичный поле, жогорку кеңештин трибунасын колдонуп, ошол высокопрофессиональный банк системасын түшүнгөн Толкунбек Абдыгуловго чоң чабуул жасалды. Биз баардыгыбыз илим билим, анын баскан турган билген адамдар кайдыгер кылып койдук. Ушул жерде ошол шылуун 10 секунд. Ошол шылуундар президенттин аты менен жабынып отурат. Интернет сайттарына жазып атат. Ошол Россиядан келген. Ал бир эмес, эки банкты банкрот кылып качып кеткен, качкан эмес мындай. Ал андай ишмердүүлүгүн жүргүзбөгөн адамдарды. Так карайлы да. Мына Рахмат. Сиз туура айтып атасыз, Абдыгул. мындай картина туулуп калды да, Анарбек Баратович. Ушундай бир Абдыгуловду бир нечен эл аралык шылуундар, мындай бир пиар акциялар менен, ар кандай коомдук угуулар менен, ушул эле жогорку кеңештин трибуналарын колдонуп кетиргендей болуп калды. Ошон үчүн жана сиз айткан комментарийиңиз абдан жакшы. Президент Толкунбек Абдыгуловдун жумушуна ыраазы, сиз жакшы профессионал экенин билебиз деп айтып калдыңыз, комментарийиңиз бул бир тарап мен ойлойм жакшы экен деп. Бирок мен ойлойм, Анарбек Баратович, сиздер көңүл буруп коюшуңуздар керек администрация президента. Ким, кайсы шылуундар бүгүн президенттин жана президенттин администрациясына жогорку кызматта болгон биздин аткаминерлердин аттарын жабынып, бүгүн чоң кабинеттерге кирип жүрөбүз деп туруп Кыргызстанда бир шылуундук схеманы алып келип калбасын. Мен Анарбек Баратович дагы бир жол кайталап коем. Буну расмий түрдө силер жокко чыгарып койгула. Анткени бүгүн ал ысымдарды айтып, жабынып, ар кандай схемаларды ишке ашырбасын. Кийинки сөз тогда Ибраев Саматбек Кулукевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Мен депутаттарга абдан чоң ыраазычылык билгизип кетким келет да. Ушул финансовый секторго ушунчалык күйүп-бышып, чын дилинен жүрөгүнөн айтып аткан сөздөр болуп атат да, бул трибунада, чоң трибунада айткан сөздөрүнө. Чынында эле ушул сферага абдан көңүл бурбасак, бүгүнкү күндө финансовый сектор аксагандыктан биздин бүткүл экономикабыз аксап атат да. Ошондуктан бүгүнкү Толкунбек Абдыгуловдун кетиши боюнча экөөбүз абдан катуу талкуулаштык, аябай келишпеген маселелер болду, бирок Кыргызда жакшы сөз бар, кеткен кишини эч качан жамандабайт деген. Мен Толкунбек Абдыгуловго ийгиликтерди гана каалайм. Мындан кийин ушул конструктивдүү чогуу иштешкенге дайыма даярмын деп айтып келем. Мындан кийин да ошондой позицияда кала берем. Айта турган нерсе, бүгүнкү күндө ушул 7 жылдын ичинде Улуттук банктын ишмердүүлүгүн аудит жасаш керек го деген мен ойду айткым келет да. Сиздерге сунуштайт, Нурбек Омурбекович, сунуштайм да, депутаттык комиссия түзүп,
толук ушул 7 жылдык ишмердүүлүгүн Улуттук банктын аудит жасап, кийин дагы ушундай бир катачыларды кетирбеш үчүн, катачылыктар кетирбеш үчүн терең реформага барабыз деп айттык. Биринчи реформаны биз ушу финансовый сектордан башташ керек деген ойду айткым келди. Финансовый секторда мындай тартип болсо, калган жак бардык жак тартип болот да. Ошону сиздерге чакырып кетем. Бүгүн ушундай туура чечим кабыл алсак, бири-бирибизди каралабастан, мына бүгүнкү күндө мына азыр айтып кетишти, менин адресиме абдан катуу сөздөрдү айтып атышат. Ыйык трибунадан келип туруп, ушундай сөздөрдү айтылган деген Нурбек Омурбекович, 1 мүнөт кош берип койсоңуз, мен оюмду айтып алайын. Убакыт өтүп калды окшойт. Бул жерде бири-бирибизди каралап, бири-бирибизге мындайча айтканда мына эшикке чыгып азыр мен ушундай Мирлан Женчураевго ушундай бир сунуш айтат элем. 20 секунд андан ашык бере албайм. Мирлан Женчураев коллегабызга айтып кетким келет. Биз бири-бирибизге андай катуу сөз айтпайлы. Мен сиз мени эки эле жолду көрүп турам азырчы. Сиз менен же соттошушум керек, же болбосо мен эшикке чыгып бирме-бир чыгышым керек, эркекче ошондой иш кылышыбыз керек болуп турат да. Мындай нерсе эч качан бул жерде кайталанбаш керек деп айткым келет. Сиздер мындай жакшынакай форматта жакшынакай сүйлөгөндү үйрөнсөк, урматтуу коллегалар. Рахмат, кийинки сөз. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат. Россияда атайын изилдөө жүргөн болчу. Рейдерлик жана шылуундук мындай уюшкан кылмыштуулуклар кандай иштейт депчи. Ошолордун арасында бир терминология бар, greenmail деп коет. Ал атайын жаман кабар, суук кабар, бирөө жөнүндө төгүндү айтып, ошондорду уюштургандарды ошо greenmail менен алектенет дейт. Анан экинчи маселе, мен регламентке ылайык бирөөнүн да ысымын атаган жокмун. Бирок мен ысым атагандан кийин биринчи айтып коеюн, эгерде вы примеряете на себя и отвечаете, это отлично, значит вы понимаете ответственность и знаете, чем занимаетесь. Второе, угрозы от некоторых таких лиц, они не проходят. Я готов к любым исходам и к любой встрече. Если вы мужчина, вы должны прийти и доказать оба расклада. Бул экинчи. И үчүнчү, мыйзам астында жооп бергенде, мен ойлойм, юриспруденция будет на нашей стороне. И мы докажем, кто где что брал и чем занимался. Я думаю, завтра Толкман Александрович тоже сдержит свои слова после своей официальной отставки. Он как гражданин Кыргызской республики, как патриот своей страны, изобличит некоторых мошенников, которые покушаются на золотовалютные резервы Кыргызской республики. И тогда мы посмотрим, кто здесь будет кричать и пользоваться народной трибуной и в каких интересах. А администрации президента рекомендую, Андрей Баратович, всех этих мошенников убрать с администрации президента тем, что они ими прикрываются и пытаются здесь, в стенах Джоур-Кенеша, и на улице, и на других высоких кабинетах прикрываться именем президента. Буну жокко чыгарып коюшуң керек, что вы не имеете отношения к этим непонятным лицам, которые бродят в Кыргызской республике. И үчүнчү маселе, Толкман Александрович, вы работали профессионально, вы очень воспитанный, интеллигентный человек, но воспользоваться вашей интеллигентностью не должно не получиться у этих людей. Поэтому ийгилик каалайм, как барсаңыздар. Ошон үчүн Кыргыздын кызыкчылыгын, Кыргызстандын кызыкчылыгын дайыма коргоп жүрүңүз. Рахмат. Рахмат.